Саламатсыздарбы? Отманды кечиңиздер менен өлкө аймагынан алынган соңку кабарлар менен таанышып алыңыздар. Түз эфирде жаңылыктардын жыйынтыктоочу чыгарылышы. Адаттагыдай алгач назарыңыздарды программабыздын кыскача анонсуна бурабыз. Уфада Шанхай кызматташтык уюмунун саммити аяктады. Жолугушуунун маанилүү жыйынтыгы болуп, ШКУга мүчө мамлекеттердин өлкө башчыларынын Индия менен Пакистандын уюмга мүчө катары кабыл алуу процедурасын баштоо чечими болду. Евразиялык экономикалык биримдикке кирүү алдындагы коопсуздук чаралары көрүлүүдө. Чек ара бекетиндеги жана Бишкек менен Ош шаарындагы лабораториялар ЕЭП шартында иштөөгө даяр. Уюмга мүчө өлкөлөрдүн Евразиялык экономикалык комиссиясынын адистери Бишкекке келишти. Премьер-министр баш болгон министрлик кабинети жер кенене барып, жергиликтүү эл менен сүйлөшүп келди. Таанып алган компания кенди кандай шарт менен кантип иштеткенин жатат. Эл ташыган кичи автобустардын иши текшерилүүдө. Текшерүүдө кичи автобустардын көпчүлүгүнүн техникалык абалы талапка жооп бербегендиги аныкталды. Президент Алмазбек Атамбаев Орусиянын Башкортостан Республикасынын Уфа шаарында өткөн Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин отурумуна катышты. Жыйында мамлекет башчылары ШКУнун алкагында кызматташуунун мындан ары өнүктүрүүнүн түрдүү маселелерин талкуулашты. Саммитте уюмдун 2025 жылга чейинки өнүгүү стратегиясы да кабыл алынды. Мындан тышкары Индия менен Пакистандын ШКУга мүчө болуу тууралуу берген арызы дагы жыйындын күн тартибине коюлган. Саммиттен Гүлнара Касымбекова айтып берет. Шанхай кызматташтык уюмунун Уфадагы саммитинде тарыхый чечим кабыл алынды. Анткени Индия менен Пакистандын уюмга кирүү өтүнүчү каралып, эки өлкөнү кабыл алуу жарыяны башталганы ушул отурумда жарыя кылынды. ШКУга мүчө өлкөлөрдүн лидерлердин тар чөйрөдөгү отурумуна Кыргыз президенти катышты. Анда мамлекет башчылары ШКУнун алкагында кызматташуунун мындан ары өнүктүрүүнүн түрдүү маселелерин талкуулашты. Ал эми кеңири курамдагы отурумдун өзөгүн уюмдун кулачын кеңейтүү маселеси түздү. Мы договорились о том, чтобы повысить... Беларусияга байкоочу өлкө макамын берүүгө макулдаштык. Мындан тышкары Азербайжан, Армения жана Камбоджа жана Непалга ШКУ боюнча өнөктөштөр макамы берилмей болду. Белгилей кетсек, дагы бир канча өлкөлөр ШКУ менен тигил же бул формада кызматташууга кызыктар болууда. Биз алардын арызын дыкаттык менен карап чыгабыз. Путин мындан тышкары Ооганстанда маң затын өндүрүүнүн көлөмү көбөйүп жатканын белгиледи. Андан түшкөн пайда терроризм менен экстремизмди каржылоого жумшалууда дейт. Условились с коллегами наращивать координацию по линии Министерств обороны. Кесиптештер, Ооганстандан келчү коркунучту алдын алуу үчүн ШКУдагы өлкөлөрдүн коргоо министрликтеринин ишмердүүлүгүн координациялоо боюнча макулдаштык. Мындан тышкары терроризмге каршы күрөшүү боюнча машыгууларды өткөрүү мерчемделди. Ал эми президент Алмазбек Атамбаев Шанхай кызматташтык уюмунун тамырлашын Кыргызстан колдоорун белгиледи. Кыргызстан поддерживает... Кыргызстан Индия менен Пакистандын Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө болуп киришин толук колдойт. Ошондой эле Беларусиянын байкоочу өлкө макамын Азербайжан, Армения жана Камбоджа жана Непалга ШКУ боюнча өнөктөштөр макамын берүүгө Бишкек макул. Кыргыз президенти ошондой эле уюмдун 2025 жылга чейин өнүгүү стратегиясы өз учурунда кабыл алынды дейт. Бул документ аймактын бүтүндүгү жана туруктуулугунун ачкычы болооруна ишеним артаарын белгиледи. Ошондой эле өлкө башы уюмдун 2014 жылы болгон саммитинде Кыргызстан тарабынан демилгеленген макулдашууну эртерээк ратификациялоо керектигин эске салды. Основной курс деятельности ШОС... Дүйшөмбү шаарындагы саммитте Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосунда чек ара аймактарында ишенимди бекемдөө тууралуу макулдашуу түзүү жана кол коюуну демилгелеген. Мындай макулдашуу биринчи жолу Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда кол коюлуп, эки өлкөнүн парламенттери тарабынан ратификацияланды. Муну уюмга мүчө башка мамлекеттер да колдойт деген үмүттөмүн. Отурумдун жыйынтыгында жалпысан 17 документке кол коюшту. Кол коюлган документте негизинен терроризм, сепаратизм жана экстремизм коркунучтарына каршы уюмга мүчө өлкөлөрдүн алкагында биргеликте күрөшүү пландары камтылган. Гүлнара Касымбекова, Канат Каниметов, Тилек Эркин уулу, Алтынхан Бабаев, Коомдук биринчи канал. Кыргызстанда терроризмге каршы күрөшүү боюнча аракеттерди күчөтүү боюнча Коргоо министрлиги менен Улуттук гвардиянын башчылары жана Бишкектеги облусия борборунун жетекчиси Сергей Капиноз келишимге кол койду. Документ алдыдагы кызматташууну бекемдөө жана өлкөнүн коопсуздугун камсыздоого багытталган. Сергей Капиноз терроризм менен күрөшүүгө жалгыз бир мамлекеттин күрөшү жетишсиз деп белгиледи. Ал үчүн дээрлик көп өлкөлөр бул маселени биринчи орунга коюшу зарыл. Терроризм менен күрөшүүнүн жолдору коомдогу коопсуздукту камсыздоо жана укуктук базаларды натыйжалуу жыйынтык бергенде кылып жакшы түзүү болуп эсептелет. Ошондой эле бул багытта эл аралык тажрыйба эске алынып, негизги эрежелер сакталышы керек деп белгиледи Капиноз.
В связи с выводом международных коалиционных войск из Оғанстандагы эл аралык коалициялык күчтөрдүн чыгарылышы менен жана дагы башка жагдайлар аркылуу террордук уюмдар жанданып жатат. Борбордук Азия чөлкөмү дүйнөлүк коомчулуктун көңүл борборунда турат. Ошого байланыштуу Кыргызстан терроризм менен күрөшүүнү улантып келе жатат. Бардык чаралар улуттук концепциянын жана Кыргызстандын аскердик доктринасынын алкагында жүрүүдө. Ушул тапта чек ара бекетиндеги 7 жана Бишкек менен Ош шаарындагы 2 лаборатория ЭЭП шартында иштөөгө даяр. Уюмга мүчө өлкөлөрдүн Евразиялык экономикалык комиссиясынын 19 адистен турган тобу Кыргызстандагы абал менен таанышканы Бишкекке келишти. Алар ветеринардык, фитосанитардык жана карантиндик коопсуздук менен көзөмөлдү талкуулоо максатында чогулду. Комиссия эми бул багыттагы көзөмөлдү биротоло жокко чыгарууну карамакчы. Теманы кабарчыбыз Уланбек Дыйканбаев улантат. Кыргызстан ЭЭПке толук кандуу мүчө болуусуна аз убакыт калды. Учурда уюмдун талаптарына жооп берчү шартты камсыздоо багытында кызуу даярдык көрүлүүдө. Мисалы, чек арадагы бекеттер дээрлик толук даяр. Сырткы чек араларда бүгүн биз 7 постту даярдадык. Фитосанитариялык, санитариялык жана ветеринардык постторду даярдадык. Мындан тышкары биз убаданы бергенбиз. Минимально 2 чоң шаарда түштүктө, түндүктө, Бишкекте же Ошто ветеринардык лабораторияны даярдайбыз дегенбиз. Алар бардыгы даяр болуп, аккредитациясын баарын алды. Чек ара ачылгандан тарта Бишкек менен Ош шаарындагы азык түлүктөрдүн сапатын көзөмөл кылган 2 ири лаборатория ишке киришет. Андагы кызматкерлер өсүмдүк, жер жемиш түрлөрүн, суусундукту жана дагы көп азыктардын түрүн текшерет. Анализ корутундусу бир нече мүнөттө даяр болот. Бизге айыл чарба продукцияларын текшерүүгө келет. Биздин лабораториялык экспертизаны өткөндөн кийин биз беребиз карантиндик фитосанитардык көлүк. Ошол биздин көлүктүн негизинде госинспекциянын инспекторлары фитосанитарный сертификат жазып беришет. Ошол сертификат менен айыл чарба продукциясы сыртка чыгууга мүмкүнчүлүк болот да. Ветеринардык диагностикалык борборго көңүл бурулуш керек. Бул тармак эл аралык аккредитацияны 3 жылдан соң алат. Ага чейин бул жерде эт, сүт жана башка азык түрүнүн коопсуздугу жөнөкөй түрдө каралат. Молоко я проверяю на тетрациклин. Сүттү мен тетрациклинди текшерип атам. Биз ушинтип ар бир азыкты карап чыгабыз. ЭАЭСте техникалык регламент бар. Ошол талапка жооп берет. Кыргызстанда 80дин тегерегинде лаборатория бар. Анын арасынан 2 эл аралык талапка жооп берип иштөөгө даяр. Дагы Ысык көл, Нарын, Талас, Жалал-Абад жана Баткен облустарына лабораториялар курулмакчы. Уланбек Дыйканбаев, Алмаз Кариев, Коомдук 1 канал. Индиянын премьер-министри Нарендра Моди 12 июлда Кыргызстанга расмий иш сапары менен келет. Индиянын өкмөт башчысы президент Алмазбек Атамбаев, жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков жана премьер-министр Темир Сариев менен жолугушат. Модинин Кыргызстанга жасаган сапарынын алкагында коргоо, маданият, стандартташтыруу, шайлоолорду өткөрүү багытында бир катар документтерге кол коюлары күтүлүүдө. Индиялык жетекчи Бишкек шаарындагы Махатма Гандинин эстелигинин ачылыш салтанатына катышат. Эки өлкөнүн кызматташуусу кандай нукта өнүгөт? Гүлнара Касымбекованын материалында. 10 чакты жылдан бери Кыргызстан менен Индиянын алакасы унутулуп бараткандай болду эле, бирок кайра жаңы деңгээлге көтөрүлчүдөй болуп турат. Анткени Индиянын премьери 2 күндөн кийин Кыргыз жергесине келет. Анда эки өлкөнүн кызматташтыгына данакер боло турган жолугушуулар болот. Индия биз үчүн эң маанилүү жана негиздүү мамлекет. Анткени Түштүк Азияда экономикасы өнүккөн жана өнүгүп жаткан эң күчтүү мамлекеттердин бири. Боло турган визит эки мамлекеттин ортосундагы байланышты жаңы стимул берет деген ойдобуз. Кыргызстандын эгемендүүлүгүн биринчилерден болуп Индия таанып, 1992 жылы эки өлкөнүн дипломатиялык алакасы түзүлгөн. Андан көп өтпөй эле 3 жылдан кийин же 1995 жылы Кыргыз жергесине ошол кезде өкмөт башчы болуп турган Нарасимха Рао келип кеткен. Кыскасы 20 жылдан бери тунжурап турган кызматташууга Моди кайра чыйыр салганы турат. Анан да куру кол келбейт. Индия тарап биздин аскер бөлүктөрүнө медициналык жабдыктарды берип жатат. Анткени бул жабдыктар ошо аскер тынчтыкты сактоо бөлүмдөрүндө колдонулат. Экинчиден болсо премьер-министр Моди жана биздин ден соолук министрлигине барып, анда жана телемедицина проектине катышат. Дегеле Индия менен медицина тармагында алаканы чыңдаса болот. Мындан тышкары Индиянын IT технологиясы алдыга кеткен. Бул багытта кызматташууга жол бар. Ошондой эле айыл чарба техникаларын алуу боюнча да тил табышып алса болот. Эки 3 жолу выставкаларга бардым эле. Ошо выставка карасаңда алардын техника 5-6
жолу аразаныраак. Российский техникадан, европейский техникадан. Азырынча Кыргызстан менен Индиянын соода жүгүртүүсүнүн көлөмү от жергесине дериден майда чүйдө. Тагыраак айтканда, үйүлөрдүк буюм тайымдар, дары-дармек жана кийим-кечелер келет. Бирок экономикалык багыттагы мамилени жолго сала турган шарттар арбын. Кичинекей эле диаспорабыз бар. Консулдук учетто 40 кыздар, жигиттер бар. Кээ бирлери иштешет, кээ бирлери ошол жака турмушка чыккан. Индиянын студенттери биякта 4-5 университетте бир 3000дей студенттер окушат. Жакын арада Кыргызстандагы эл аралык университеттин базасында Кыргыз-Индия институту ачылат. Ал акырындык менен кулачын кеңейтет. Гүлнара Касымбекова, Эсентур Абукеев, Коомдук 1-канал. Түз байланышта азыр Ош студия, санда кабарлар менен таанышкан соң кайрадан Бишкек студиясына кайтып келебиз. Саламатсыз, бак тилек. Кандай жаңылыктарыңыз бар? Саламатсыз болуңар. Лейлек районундагы Төө Жайлуу аймагына түшкөн зыянкеч чегирткелерди жоготуу үчүн атайын учак чакыртылды. Жылына бир гана жолу Рамазан айынын учурунда иштей турган Ооз ачуу базары кандай иштөөдө? Эми ушул кабарлар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Лейлек районундагы Төө Жайлуу аймагына түшкөн зыянкеч чегирткелерди жоготуу үчүн атайын учак чакыртылды. Өсүмдүктөрдү коргоо департаментинен кабарлагандай, экен эгиндерди четинен жей баштаган бул зыянкечтер 4 жана 5 муундагы чегирткелер болгондуктан аларды ыкчам жок кылуу аракеттери көрүлүүдө. Биздин аймактык кабарчыбыз Адылбек Акматов деңиз деңгээлинен 2,5 миң метр бийиктикте жайгашкан Төө Жайлуу аймагындагы бул кырдаал менен таанышып кайтты. Жайлоого жайла баштаган зыянкеч чегирткелер жөнүндө эгин эккен дыйкандар кабарлашкан. Дыйкандардын маалыматтарына таянсак, 5 муундагы Марокко чегирткелери кылкандуу дан эгиндерин жана тойот өсүмдүктөрүн кадимкидей жей башташкан. Быйыл эккен арпа боодайлардын баарын уребиз. Быйыл эккен арпа боодайлардын баардыгын оруп жатабыз. Чебиртке баарын кырып жатат. Эккен эгиндерибизден зыян тартып жатабыз. Быйылдан кийин чебирткелер мындан да көбөйүп кетет. Дарылаш керек, жардам берсеңер. Зыянкеч чегирткелер жергиликтүү калктын шартысын кетирип жатат. Мына ошондуктан жергиликтүү калк эккен эгиндерин эртерээк жыйнап алуунун аракетин көрүшүүдө. 30-июнь күнү информация алдык. Ошондон бери жүгүрүп, чуркап, чоңдорго бакка айтып жүрүп, самолет бүгүнкү күндө алып келдик. Эми бул жерде биз бул жерди обработка кылбасак, иштебесек, химобработка кылбасак, эми жыл аягы коп, мындан да коптоо күчтүү болуп кетиши мүмкүн да. Тоолуу аймактагы зыянкечтерди жок кылуу үчүн кечетен баштап атайын учак чакыртылды. 1670 гектар жерге жайылып кеткен Марокко чебирткелери учурда жумуртка таштоого даярдык көрүүдө. Адистердин айткандарына таянсак, бир эле чебиртке 120га жакын жумуртка таштап, 100 эсе көбөйүп кетүү коркунучу бар. Бул чебирткелер 3 ай жашайт, 9 ай жумурткада жатат. 3 айдын 1 айын эгин талаларын жеш менен алектенет, 2 айын болсо жумуртка таштоо менен алектенет. Бул 5-возрастка чейин булар өтө күчтүү эгиндерди жей баштайт, өтө олуттуу зыян келтирет. Ал эми жумуртканы болсо ар бир саранча өзүнүн организмине жараша 2-ден 4-кө чейин кубушка коет. Ар бир кубушкада 35-36дан тукум болот. Ошондо бир чебиртке 120га чейин көбөйүп кетет. Буга чейин да Тажикстан менен чектешкен Баткен районунун Мадиген кыркатоолорундагы зыянкеч чебирткелер жок кылынган. Бирок ошого карабастан чек араны билбеген чебирткелер бул жолу да Тажикстанга чектеш Лейлек районунда пайда болушу бекеринен эмес. Адылбек Акматов, Рысбек Мазаит уулу, Коомдук 1-канал, Баткен, Лейлек району. Рамазан айына аяктарына бир апталык убакыт калды. Учурда Ош шаарындагы көпчүлүк тамактануучу жайлар орозого байланыштуу күндүз жабылган. Анткени менен жылына бир гана жолу Рамазан айынын учурунда иштей турган Ооз ачуу базары жакшы иштеп жатат. Орозо туткандардын кээ бири жөнөкөй суу же курма менен ооз ачса, башкалары нишалла менен ооз ачканды артык көрүшөт. Мусулмандардын шириндиги аталган нишалла кантип жасалат? Биз да күбө болуп ооз тийдик. Нишалла тоодо өскөн өсүмдүктүн тамырынан жасалат. Анын калкарасында бых деп атап коюшат. Быхтын тамыры 1 сутка кайнатылат. Нишалла шириндик болгондуктан аваткан жана кум шекердин маңызы атайын бөлөк идиште даярдалат. Ал эми шириндикти Кудай назар салган адамдар гана жасайт дешет. Өнөр атадан балага өтүп келет. Мирзахиджан Хусанов эс тарткандан нишалла даярдоонун сырларын үйрөнгөн. Бүгүнкү күнгө чейин ар жылы Рамазан айында сөзсүз түрдө жасайт. Шириндикти даярдоонун мээнети айтып болгус. Алгач жумуртканын агы көөртүлүп чалынат. Андан соң гана кайнатылган бых өсүмдүгүнүн тамырынын тунутулган ширеси кошулат. Эми нишалла даярдоонун чыныгы түйшүгү башталат. Бул нарсаны ушу нишалла
Нишалланы даярдоо көп мээнетти талап кылат. Идиштеги маңызды 3,5-4 саат тынбай аралаштырып отурабыз. 1 саамга да токтоп калбоо керек. Ал эми аралаштырып жаткан шайманыбыз бий дарагынын шагынан жасалат. Бекем жана нишаллага бийинин даамын берип турат. Бир жагынан табигыйда адам организмине зыян келтирбейт. Мирзахиджан мырза шириндикти уулдары менен алмак салмак аралаштырат. 3,5-4 саат убакыт чалынган нишалла бир калыпка топтолгондо гана даяр болот. Эми буга чейин даярдалып коюлган коюу маңыз кошулат да ширин даамына чыгат. Белгилей кетчү нерсе нишалла канчалык ширин болбосун, канчалык көп жебеңи салт ишке курт түшүрбөйт жана курсакты ток кармайт. Мирзахиджан мырза даярдаган нишаланы оз ачарга 2 саат калганда сатыкка чыгарат. Чоң кутуча 50, кичинекейи 30 сомдон бааланат. Бул жерде оштуктар оз ачуу базар деп атап коюшат. Анткени чакан базар Рамазан айында гана болот. Ал жол четинде эле жайгашып, нишаладан башка сүт куюлган өпкө, казы картаң бүктөмө, кокон технологиясында жасалган халва, сейдана капталган нандар жана түркүн мөмө жемиштер сатылат. Тайын ушул ата-энебизге иптарлыгына, оз ачарынан келип, жакшы ушул свежий эмелерди, дандуу тамактар, дандуу эттерди эме кылып берели, оз ачарына берели, оз жапканына берели деп жакшы бизге жагат. Нишалла жылдын кайсы мезгили болбосун жасала берет. Мээнети көп болгону менен баасы арзан, себеби Кудайдын тамагы аталат. Шириндикти колунда барларда, колу жукаларда бирдей баада жеши керек. Мырзахит мырза көп пайда көрбөсө да, нишалла жасоону милдети деп билет. Албетте эң башкысы соопчулук үчүн. Актилек Гүлжигит кызы Жылдызбек Болотбеков, Коомдук 1 канал, Ош. Ош студиясы тарабынан даярдалган кабарлар мына ушулар. Саламатта калыңыздар. Лунара, сөз сизде. Рахмат, биз болсо программабызды Бишкек студиясынан улантабыз. Премьер-министр баш болгон министрлер кабинети жер үйкенине барып, аны иштете турган компаниянын өкүлдөрү менен жолугуп, жергиликтүү эл менен дагы сүйлөшүп келди. Компания кенде кандай шарт менен кантип иштеткенин жатат, жергиликтүү элге анын пайдасы барбы, экологиялык маселелерди чечүү сунушталдыбы? Бул туурасында теманы Ширина Санаконова улантат. Бул алтынды бөлүп алуучу фабрика. Мунун курулушу 2005 жылы революциядан кийин токтоп калган, 75%ке чейин жетип туруп. Анан кийин калган жабдуулар болсо тетигил контейнерлердин ичинде азыр. Ал эми бул жерде болсо башкаруучу пульт болмок, андан ары алтынды сактай турган жай. Эми жаңы кожоюндар келип, бул орнотулган жабдыктардын өзүнчө бир бөлүктөрүн колдоноорун айтты. Мурунку лицензия ээлеринин айтымында Түштүк Африкадан алынып келинген жабдыктардын баасы 12,5 миллиондук. Бирок булар кандайча колдонулары тууралуу азырынча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Все-таки здесь очень многое сделано. Эми эки тарап өз алдыңарча чечип аласыңар да, түшүнүп турам. Бириңер кымбатыраак баага сунуштап жатасыңар, экинчиңер арзаныраак алууну көздөп турасыңар. Бирок бул жерге туруп калгандан кийин ушул жабдыктарды колдонууну ойлосоңор болот экен. Жаңы келген компания өз стратегиясы менен бөлүштү. Анда жумушчулардын 90% жергиликтүү алтын ичинен алынары айтылды. Талас облусундагы кесиптик лицей менен сүйлөшүп, алар адистерди даярдап берүүнү убада кылды. Эми 1,5 жыл дагы казып алуулар күтүлбөйт. Анткени лицензиялык макулдашууда бул убакта даярдыктар жүрүп, андан соң гана казуу иштери башталат. Албетте эң эле орчундуу маселе жергиликтүү калк үчүн бул экология коопсуздугу. Менин жеке оюм бул жердин ачылышы бул талас элине өтө эле зыян деген эле ойда келатам да. Себеп дегенде өтө эле зыяндыгы көрүнүп эле турат да. Мындай кеп айткандар көп эле болду. Министрлер кабинети болсо Темирсариев баш болуп, эгер экологиялык нормалар бузула турган болсо, анда керт баштары менен жооп берерин элге убада кылды. Ал эми кен иштетүүчү компания болсо кантип алтынды бөлүп чыгарары туурасында айтып берди. Ну и, собственно, вот эти сами запасы, вот само это месторождение. Экологияга тийгизген залал аз болушу үчүн жердин алдында иш алып барабыз. Ошол жерде бөлүштүрүп, анан керектүүсүн труба аркылуу түшүрүп, андан алтынды бөлүп чыгарабыз. Андан калган калдыктар дагы аз болот. Бул деген жаңы технологияларды колдонуу. Жер үйдөн түшө турган каражат Талас облусунун жашоосун жакшыртканга чоң өбөлгө түзөт деп Сариев белгиледи. Бекмолдонуку бир жылда бюджети 7,5 миллион дейди. А тиякта 170 миллион түшүп атат. 20-25 жылдык норма бир менен түшүп атат. Бир эле 3%. Биз жанагы түшкөн акчаны ошол айылда районго, анан областка түшсүн дегенбиз. Районго 170 миллион, областка 170 миллион. Бардыгы мыйзамдуу түрдө болот дегенди уккандан кийин келгендердин көпчүлүгү премьердин айтканына ишеним артып калышты. 3 миллион которулуп атпайбы бизгечи. Ошону ар бир жаранга бөлүнсө деген ой бар да. Эми биздин өкмөтүбүз боюнча
ал бөлүнбөйт экен да. Анан ошо менен азыр биздин элибиз болсо ойлору ушу бөлүп алсак деген ой болуп атат. Акчанычы. Ошол эле себеп. Лицензияга ээ болгон компания 20 жылдан ашык убакыт ген казат. Алдын ала эсеп боюнча жылына 3,5 тонна алтын алынат. Бул ген баары бир казылат, ал эми экологиялык коопсуздукка тиешелүү органдар кепилдик берет. Эгер мыйзамды бузуу болсо, анда мыйзам чегинде чара көрүлөрү айтылды. Ширина Снакунова, Бекназар Шерманбетов, Коомдук 1-канал, Талас облусу. Премьер-министр Темир Сариевдин айтымында Восток геолдобыча ишканасы жер үйгенин иштетүүдө жумуштардын 85% жабык ыкма менен 15% ачык ыкма менен аткарылат. Рельеф бузулбайт. Белгилей кетсек, ишкана бюджетке өкмөт талап кылган 100 миллион долларды төлөп берди. Мындан тышкары ген чыга турган жердеги Бекмолдо айыл башкармалыгынын бюджетине 170 миллион сом келип түштү. Эгер мурда жергиликтүү бюджеттин көлөмү 7 миллион сомду түзсө, эми ал 170 миллион сом болуп калды. Бул каражаттардын бардыгы инфраструктураны жакшыртууга багытталат. Восток геолдобыча компаниясынын өкүлү Константин Злотниковдун айтымында, ген толук кандуу иштей баштаса, Кыргызстан мындан жыл сайын 1 миллиард сом пайда көрүп турат. Компания жер үйгенин иштетүүгө жалпысынан 187 миллион доллар сарптап, ал чыгашаларын 8 жылдын ичинде кайрып аларын пландоодо. Кыргызстан чет элдиктерди кооз жаратылышы менен гана эмес, сейрек кездешкен жаныбарлар менен дагы өзүнө тартат. Мергенчиликке кызыккандар алыстан бери келип ууга чыгышат, бирок алар дайым эле мыйзамды сактай беришпейт. Ички иштер министрлиги аркар, кулжа жана башка жаныбарларды атууга мыйзамсыз уруксаат берген фактылардын бетин ачты. Кененирээк Уланбек Тыйканбаев баяндайт. 10-20 жыл мурун Кыргызстандын аймагындагы аркар кулжалар миңдеп саналып, үйрү менен жүрсө, азыркы күндө алардын саны кескин азайган. Бул жаныбар жок болуп кетүү коркунучунда деп кызыл китепке кирген. Экологтордун айтымында, массалык түрдө атуу кулжаларды кыргынга учуратууда. Аңчылыктын кызыгына баткан адамдар аска зоону аралап, чыгым болгонуна кайыл болуп, аңуулайт. Айрым учурда аңчылар мыйзамды аттап өтүшөт. Отстреливали в основном для мяса. Кулжаларды эти жана териси үчүн атышат. Ал эми капчыгы калың аңчылар мүйүзүн алуу максатында атып жатат. Анткени кулжанын мүйүзү жакшы көрүнөт да. Атып алгандар мүйүздү үйүнө илип, келген кишиге көрүнгүсү келет. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгы браконьерликтин башында кулжа атууга көзөмөл кылчу тармактын жетекчилиги өзүлөрү башында турат деп билдирет. Күч органдары, Токой Чарба агенттигинин кызматкерлери менен Улуттук илимдер академиясынын өкүлдөрү кызматтык абалынан пайдаланып, акыркы 2 жылда 20 жаныбарды жок кылууга жетишкенин аныктаган. Мамлекетке миллиондогон сом чыгым келтирилген. Бир баасы 400 000 сомдон лицензия берилет аларгачы. Илимий институт, илим изилдөө институту менен биргеликте булар жалган документтерди түзүшүп, анан чет элдик жарандарга аңчылык уюштуруп беришкен. Ал жерде 250 000 сомдон төлөшкөн, бирок биз иштеп текшерүүнүн жыйынтыгында 8 миллионго жакын сом зыян келип жатат мамлекетке. Кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгы дагы бир кылмыштын бетин ачкан. Тиешелүү мекеме кызматкерлери 2 жылда жаныбардын оору сыркоосун текшерилет. Илимий багытта деген жүйө менен 62 жолу жаныбардын ушул түрүн атууга уруксат берген. Ар бир уруксат кагазы үчүн болгону 37 сом төлөнүп, мергенчиликке чыккан адам канча кийик атса дагы тоскоолдук болгон эмес. Департаменттин жетекчилиги конкурс жарыялап өткөзө турган жоопкерчиликтүү адам кызматтык абалынан пайдаланып, чет элдик граждандарды аңчылыкка алып келип атуу үчүн. Бул жерде аябай чоң акча каражаттары жумшалат. 20 000 евродон 30 000 еврого чейин акча төлөйт. Курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой Чарба агенттигинин жетекчиси Сабир Атажанов иш ордунда жок болуп командировкада жүргөнүн тактап, телефон аркылуу байланыштык. Сот качан болгондо ошол тийиштүү күнөөсү бар кишилер анан жоопкерчиликке тартылат. Пока сот болбосо кантип күнөөлүү же күнөөлүү эмес деп айта аласың. Маалымат дебейт, муну ушат дейт. Ошондой эле аңчылык департаментинин жетекчиси Алмаз Мусаев дагы телефондон маалымат берди. Эми жерде такташ керек. Эртеңден биринчи күнгө ушул чакырылганбыз. Бардык биздеги болгон кагаздар, тигилердеги кагаздар менен беттештирип, анан кандай эмне деп неме кылат да. Анан ошондон кийин толук кандуу айтып берейин. Бардык фактылар боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Кылмыш иши козголгон. Уланбек Тыйканбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук 1-канал.
Бишкекте саясий партиялардын жаштар канаты улуу муну саясатчыларын форумга чакырды. Бул форумда бүтүн Кыргызстан эмгек саясий партиясынын лидерлери Аскар Салымбеков менен Адахан Мадумаров жаштардын жумушсуздук, билим берүү жаатындагы түркүн суроолоруна кеңири жооп беришти. Лидерлердин жообу жаштарды канааттандырып, бүтүн Кыргызстан эмгек саясий партиясына болгон жаштардын кызыгуусун ого бетер арттырды. Сельхоз кооперация аркылуу биз жана кайра иштетүү фабрика заводдорду салалы деп атабыз. Биз жанагындай 100 000 деген жумуш орун түзөлү деген оюбуз жок. Биз баягы бир жылда силерге эмелерибизди, отчетторубузду берип турабыз. Мына кооперация аркылуу, народный компания аркылуу, государство частное партнерство деген бар. Мына акча жерде эле турат, ошо деңкейби алганга дагы биз жалкоолонуп атабыз. Шайлоодо акылыңыздар менен таш жарып турсаңыздар дагы өз элиңиздер сиздерге добуш бербейт. Эмне үчүн? Жаштардын чөнтөгү жука. Көкүрөгү толо, бирок чөнтөгү бош. Көөдөн толо, акыл толо, баш толо, чөнтөк бош. Бүгүн коо чөнтөк деген оору менен ооруп калган. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы ФИФАнын жаңыртылган рейтингинде жогору позициясы жогору көтөрүлдү. Кыргыз командасы май айында 160 балл менен 157-чи орунга чыкты. Ага чейин 177-чи орунда турчу. Курама команда дүйнөлүк чемпионатка тандоо турунда 2 жолу ойноду. Анда Бангладешти 3-1 эсебинде утса, Австралиядан 2-1 эсебинде утулган. Ал эми Азиянын футбол конфедерациясынын рейтингинде Кыргыз командасы 29-чу орунда турат. Деги эле акыркы учурда футбол боюнча күчтүү делген командаларда өзгөрүүлөр болууда дейт спортчулар. Мисалы, былтыр Бразилияда өткөн дүйнөлүк чемпионатта мыкты делген Германиянын командасы Аргентинадан утулуп, лидерлик позициядан түшкөн. Мына ушундай спорт кабар менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта. КТРК ЧКТ сайты аркылуу биздин программаларды онлайн түрүндө да көрө аласыздар. Акыркы кабарлар, урунтуу жана кызыктуу окуялар КТРК ЧКТ сайтында. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү маанайда өтсүн. Эфир аркылуу кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Саламатта калыңыздар.